Bari bir men oynay berem de rынок zamanına ötsök, kapitalizm dep koyalım, özün bakkan zamanda yaşap atabыз da, har kim özün jandaba bastap. Oşonsa dagı mamleketти үлгүс, mamleketти сактап калабыз десек, ушу рухий дүйнөгө mamleket көңүл бөлүп. Мына Өзбекстанча бай болуп, аны бүт эле гонорар төлөп бере албаса дагы, жок дегенде жана ижарасын bir үй алып берип, анан bir 5-6 штатка акча төлөп койсо өлөбү. Mamlekettin bu ruhi, mamlekettin bir ideologiyası da жазуучу деген. Эми мына биздин mezgilde de koyuyordu. Düğünöde de oşondoy. Birinci ate ne? Anan mektep, anan kitap. Tarbiyanın bulağı olup görüyor. Adamdın insanlık kalıptan olsun. Doğru mu? Uşul kitap oşolordan gememez. Ate ne? Mektepten kiyinki kitap bolğon. İnternetini de saygılap gördük. Al kitapça güç vermeydi ken adamga. Aң sezimge anday türtkü vermeydi. Al didaktika siyahtı. Jana ekrandan görötkensin, esiңен çıkıp ketет экен. Кандай дейсиң ушуга? Эми бизде ошо дегеле дүйнөдө адабият кандай өнүгөт деген маселеге келе турган болсок мындай да. Бул мисалы үчүн рынок, китеп рыногу да. Китеп рыногу бар да. Мисалы үчүн Бальзак илгери бул деген 19-жылда юридикалык факультетте кирет да. Эне атасы менен башталганда. Анан 4-курстан тыштап коет, мен юрист болбойм дейт. Мен жазуучу болом. Анан үй бүлөсүнө айтат. Мен ошо жазышым керек. Мейли жазсам жазайын анан. Сени 2 жыл каржылайлы. Анан нар жагында өзүң жөндөп кетерсиң. Өзүң жөндөп кетерсиң. 2 жыл багышат. Ага шарт түзүп беришет. Бальзак күнү-түнү иштеп жаза баштайт. 2 жылдан кийин баягы жазат да, жазып, чыгармаларын чыгара баштайт, өтпөйт. Анан нан таап жеш керек деп, гезитке жазып, антимин деп жүрөт, анан жанагы Шагреневая кожа деген повестин жазганга чейин аябай тозокту көрөт да. Карсы кылып атат, антет квартирадан квартира алмаштырып, мен де окугам. Анан кийин ушинтип качып жүрөт, анан кийин ошол чыккандан кийин баягы каржылык маселелер бир аз чечилет да. Ошондон баштап анан бул Бальзак өмүр бою жазуучулук менен жан баккан. Өзүнүн ушу маңдай тери менен карс болсо дагы маңдай тери менен жаран окула баштаганда, китептери сатыла баштаган, акча кенен түшкөн, анан жанагындай кененчөнүн квартирага жашап, каалагандай ушундай өзү дагы эмени жакшы көргөн кененчөнүн жашаган. Анан өмүр бою ушу анын убактысы ушу жалаң жазганга башын сайып койгон да булчу. Профессионал жазуучу деген ушинтип жашайт. Ошо калем акысы менен. Же болбосо Фолкнерди алалы. Фолкнер мисалы үчүн анын дагы жазгандары өтпөйт. Жазат өтпөйт, антет милтеп. Анан кийин бул айласы кетип анан Диснейге барып сценарий жаза баштайт. Эмеге барып Голливудка барып сценарий жазат. Сценарий жазып жанбагат, сценарийден акча алат. Ошол учурда повесттерин жазат, романдарын жазат, ошентип отуруп анан баягы өзү таанылып, өзүнүн күчү менен элге таанылып, окурмандарга таанылып, китеби сатыла баштагандан кийин анан баягы китеп менен жанбагат да, мындай профессионал жазуучулар. Анан булардын эркиндигин карабайсызбы? Ушунчалык анан Нобель сыйлыгын алат, адабиятка жаңылык алып келет. Анан кийин Джон Кеннеди чакырат 60-жылдары. Атагы дүңгүрөп, дүйнөгө дүңгүрөп турган. Фолкнерди. Жолу ошого чакырса барбай калат. Анын президенттин кереги эмне калды? Өзүнүн жан териси менен, жон териси менен өзүнүн жанын багып, ушунчалык атакка жетип, эметип отурса, биз президент чакырса деп көзүбүз сарып отурат да. Ага президенттен ага аштыке кереги жок. Балким убактысы болбой калгандыр, көрдүңбү? Джон Кеннеди эме чакырса барбай коет Фолкнер. Эркиндиги, жазуучунун эркиндиги. Карабайсызбы? Анан ушуга мындай да, бизде бир кашайып рынок жок да. 1000 таланттуу чыгарма болсо дагы бул ыргызың албайт. Кызбыт жок дечи. Албайт. Жазуучулук менен жан багыш кыйын. Ошон үчүн мамлекет кам көрүш керек. Мамлекет кам көрүш керек. Программа кабылдаш керек. Адабият жок. Кантип эл болот?
бул элди эл кылган ошол руханий дүйнөсү болсо, ал руханий дүйнөнү жаратып аткан калемгерлерге, биздин жаратман авторлорго мындайча айтканда кам көрбөсө, элдин келечеги, улуттун келечеги кандай болот анда? Мен мындай салыштырам да, Асаке. Мына Советтер Союзунда биз алдыңкы республикалардын катарында экенбиз, 15 союздук. Мына эле Борбор калаабыз алдыңкы борбор калалардын бири болгон. Тазалыгы, жашылдыгы боюнча өзүбүз көрдүк, күбө болдук. Не деген байлык Акаевдин убагында таланып тонолду. Ошол байлыкка тете рухий дүйнөбүздө болгон. Дүйнөлүк жазуучу бизден чыккан. Анын бери жагында Омар Султановдор тиги буларды айтып калган таланттар бизде болгон. Ошол жанагы байлык тонолгондой эле рух дүйнөдө талаада калдык да биз. Көрдүңбү? Талаада калды да. Тонолду. Анан эми биз жыйналып жанагы ызбыт жок да. Окурман жок болсо каяктан жазасың сен? Окурман жок. Албайт. Кыргыз китеп албайт. Китеп албайт экен. Китеп ашында кымбат. Ооба. Кымбатыбы, арзаныбы албайт. Албайт. Анан экинчиден жанагыдай кодура адабият пайда болгон көбөйүп кеткен жерде окурман ого өтө айнайт экен. Окуйт да каттан. Себеби алып окуйн десе эле тиги кодура адабият. Анан Чыңгыз хан кыргыз болгон, же эмне дейт. Анан эле окуп ыргытат экен да. Не деп туруп. Düşürge мындай да, ошол тиги мына балдар, азыркы балдар эмне үчүн жанагындай тиги адабий тилди билбей калып, мындай адабий тилди, көркөм тилди мындайча айтканда, көркөм чыгарманын тилин кабыл албай. Дегенде кыргыздын жөнөкөй тилин сөйлөй дегенде мындай болот. Ошол эле мына бизде 2000ге жакын мектеп бар. Эми канчасынын китепканасы бар, жок экен белгисиз. Айылдагы китепканалар жоголду. Китеп көрбөгөн балдар чоңоюп атпайбы? Китепти көрбөгөн, колуна китеп кармап көрбөгөн балдар чоңойт, окуу китебинен башка. Анан ар бир мамлекет ошого кам көрүш керек да. Ар бир 2000 мектептин ар биринде китепкана болуш керек. Классиктердин китептери ошол жерде туруш керек, мектеп үчүн чыгарылган. Окуучулар ошону окуп чоңоюш керек да. Анан ал бири 1000 экземпляр, 500 экземпляр менен 500 кишиге эмне аттай тиги 100 000 деген миллион окуучу болуп атса тиякта. Кыргызстан боюнча миллион окуучу бар да. Миллион окуучуга ушу 500 китеби эмне болот? Ошондо да баягы Сайженек айткандай кайрадан ревизиялап чыгыш керек адабиятты. Бир окутууну. Менимче бир 20 томдук. Ооба. 20 томдук кыргыз адабиятынын антологиясы да мисалы үчүн да. 20 томдук кылып мектеп китепканасы үчүн деп бир 40-50 миң тираж менен чыгарып туруп ар бир мектептин китепканасына коюш керек да, ансыз болбойт. Ауди китептерди коюш керек. Ауди китептерди чыгарыш керек, коюш керек. Дисклерди чыгарыш керек. Анан азыркы адабият жөнүндө сөз болгондо албетте азыр эске түшүп атат. Тиги Ауди десеңиз эске түшүп атат. Тиги бирок массалык адабият деген бар да. Бул анык капитализмдин адабияты да. Ошол жанагы бульвардык адабият, детективдик адабият, жанагындай тиги окуялуу, жеңил жазылган, бир окуп ыргыта турган ошолор эротикалык адабият деген сыяктуулар жазылып чыкты да, мисалы үчүн жанагы Айгүл Шарше, Бердикожо Бийназаров, Чоконбек Абыкеев жана башка ошолор чыкты да. Эми мунун дагы мындайча айтканда бир бийик профессионалдык деңгээлге жетип, анан бир жалпы окурманды алган чыгармалар. Бул анык мына базардын адабияты да, рыноктун адабияты. Бирок ошону дагы мындай бир жакшылап өздөштүргөн автор болгон жок биздечи. Чыккан жок да. Аны Мапассандай кылып деңгээлге жеткирген Агата Кристи же болбосо тиги эме сыяктуу, Конан Дойлго сыяктуу андай боло албай атат, эми балким келечекте чыгып калар. Бирок ал дагы окурмандарды баягы кызыктырып эме кылат экен да. Анан мына бул жерде бир суроо эми Аскар Медетов кыргыз эл акындарынын катысында айтты эми жалгыз сынчысың. Аны тамашалап калам мен эми тиги жалгыз көзгө басарсыңчы эми ошону сындаганы көтөрбөй койгулачы. Сагын Беркиналиева деген акын кызды ырларын жакшы деп жазыптыр. Ошол кандай деген пикир деп. Эми мындай да, мен ал жанагы Москва кайрыктары деги эле жаш авторлорду көп окуп жүрөм мисалы үчүнчү. Анан кийин бул жаш автор экен, Сагын Беркиналиева деген. Анан кийин баягы жаштарга колдоо иретинде эме катары мындай дурус ырлары бар экен. Султан Раев баш сөз жазыптыр.
карбалас кирип жазыптыр мага чейин да мисалы. Анан кийин мен да карап көрсөм анча-мынча эмелер бар экен, жакшы сактар эмелер. Анан колдоо беретинден баардыгы эле актер Беркин Алиева эмес, башкаларга деле тиги убакыт болсо кош дейли. Түшүнүктүү. Жаштарды колдош керек. Жакында бир берүүнүн дагы бир тизгинин бурабыз. Буюрса. Адави сот деп мына Нурбек экөөбүз жазайлы деп атабыз да. Ошол баш сөз жазгандарды чакырып келип, автор активдүү баш сөз жазгандар кимдер? Султан, Парван, Карбалас, Тосун ушуларды чакырып келип, авторун ошо чакырып, анан сот кылалы деп атабыз. Кара, мен окуп көрдүм мына бу жерде. Эми сиз баш сөз жазыптырсыз. Ийсиңиз мына китепке деп бир тамаша иретинде бир чети, экинчи четинде бир жанагы сот сыяктуу кылып, адаби элдин бир сезимин ойготуу боюнча да ушундай берүү кылсак деген кыялыбыз бар. Эми адабияттын проблемаларын айтып туруш керек. Айтыш керек. Эми чындык менен сын айтылбаган жерде эч качан өнүгүү болбойт да. Анан жанагындай бизде талапкерлердин кийинки мезгилде ушу талапкерлердин анан пенсионерлердин адабияты болуп калды десек. Ошондой болуп калды. Адабият бар, жүрүп атат адабий процесс азыр көптөр. Бирок жанагындай бир жаңылык ачылган, жаңылык алып келген авторлор жок болуп атат. Анан талкуусу болбосо, сыны болбосо, өзү ижарада отурса сайысу. Анан бир бирдиктүү бир мына Союздун убагында өзүң айткандай жанагы залкар эле да. Омар Султанов залкар да. Көчө өттү мына. Ошол кишилер өзүлөрү жетектеп, ийримдерди жетектеп, жанагы Жолдошбек Зарлыкбек мисалын айтып атасың, ошол жерден өсүп чыгышты. Аликке мисалы үчүн, туурабы? Ошондой сөзсүз түрдө бирикме, мамлекеттик колдоо керек. Колдоо сөзсүз мамлекет. Китептерин чыгарып бериш керек. Китептерин чыгарып, калем акы төлөбөсө да китептерин чыгарып берсе бул жакшы нерсе. Анан жанагы үйлөрдү салынып атпайбы? Мен бүт эле органдын кызматкерлерине салынып атат го. Чекстерге салынып атат дейт. Жазуучуларды колдош керек. Армияга салынып атат дейт. Анан тиги Баткенден тажиктер болсо дыргаяктап баары качып берди. Мисалы тамашаны айталы. Жазуучу бечараны караган киши жок. Аларды деле карап, ошол арзан суда да үй салып берсе болбойбу? Урукту колдобойбу? Жазуучусуна болобу, музыкантына болобу, живописине болобу, артисттерине болобу карабаган адабияты, маданияты өнүкпөгөн эл каяктан өнүгөт анан? Ушундай кылабыз.